Салам, мен атым Эльвира. Биз сиздерге фейктер тууралуу маалымат берүүнү улантабыз. Эмесе буга чейинки видеолорубузду көргөн болсоңуз, демек сиз фейк аккаунт жана фейк фабрикалар тууралуу алар кантип иштерин, эмне үчүн популярдуу экенин билесиз. Бул жолкусунда мындай аккаунттар активисттерди, саясий партияларды, ал тургай ЖМКларды кантип жаманаттуу кылып жатканын айтып беребиз. Мисал катары 2021 февралында ачылган Сүйүтэ Камбарованын фейк аккаунтун карап көрөлү. Бул аккаунт бажыда коррупциялык схема түзгөн мойнуна алган Райымбек Матраимов тууралуу иликтөөлөрдү чыгарган, Азаттык, Клоп жана ОСРПге каршы постторду бөлүшүп жүргөн. Фейк аккаунт журналисттерди ЛГБТны пропаганда кылууга, басышчылдыкка айыптаган. Жекшемби сайын Бишкекте мыйзамдуулук үчүн деген ураан менен өтүп турган марштарга активдүү реакция жасап, активист Улан Үсөйүндүн чеберчилик менен фотошоп кылынган сүрөттөрүн жарыялап, активистке постунун маанисине туура келбегенде образ берүүгө аракет кылган. Мына ушундай аракеттери менен фейк элдин көңүлүн саясий окуялардан, атап айтканда референдумга даярдыктан, коррупцияны мойнуна алган Райымбек Матраимовдун бошотулушунан башкага бурууга аракеттенген. Мындай фейктер жүздөп саналган болчу. Алар жалдаган кишилеринен акча алып, ар кандай постторду чыгарып, маалыматтык согуш жүргүзүшөт. Негизи фейктер Кыргызстанда ар кандай чуулгандуу окуялар орун алганда ЛГБТ жана бейөкмөт уюмдарын көктөп башташат. Ошол эле маалда буга фейктер эле эмес, күмөндүү басмалар менен коррупционерлердин тарапташтары дагы аралашат. Лабрис уюму ЖМКлар менен соц тармактарга чыккан материалдарда ЛГБТ канчалык аталары боюнча мониторинг кылган. Уюм жыйынтыгында 381 материалды анализдеген. Алардын ичинен 258-inde сабырсыздыкка, жек көрүүгө жана алардын эсебин табууга чакырыктар камтылган. Мониторинг ЛГБТ тууралуу сөз кылуу, өлкөдөгү саясий абал негиз болоорун көрсөткөн. Активист Раушан Айткулова 2020-жылы июлда башкы прокуратура менен парламентке арыз жазып, ошол убактагы президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууга талап кылган. Айткулова арыз жазуусуна пандемия күчөп турганда өлкө жетекчилигинин шалаакылыгынан жүздөгөн кыргыз жараны каза тапканы себеп деп билдирген. Ал Change.org сайтында петиция түзгөн. Андан кийин Инстаграмда Айткулованы жаманаттуу кылган комментарийлерди жазган көптөгөн аккаунттар пайда болгон. Кийин ушул эле боттор соц түйүндөрдө Жээнбековду колдоп сүрөмөлөшкөн. Кайсы гана шайлоо болбосун, адатта фейктер соц тармактарда кайсы бир саясатчыларды колдоп келишкен. Негизинен лайк басып, саясатчыларды мактап, алар үчүн добуш беришерин жазып, партиянын үгүт материалдарын бөлүшүшкөн. Манипуляция мүнөзүндөгү видеолорду чыгарган прецеденттер дагы катталган. 2020-2021 жылы өткөн 4 шайлоодо баарынан да Адахан Мадымаров, Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева, Клара Соронкулова, Рита Карасартова, баштан-башта кыймылынын активисттери жана Садыр Жапаров демилгелеген референдумга каршы чыккандар көкүтүүгө кабылган. Садыр Жапаров бийликке тездик менен келгенден кийин Facebook тарабынан өчүрүлбөй калган айрым фейктер тайпаларда анын кызыкчылыктарын сүрөмөлөй башташкан. Алар Садыр Жапаровдун тарапташтары үчүн тайпаларды ачышкан. Күмөндүү аккаунттар саясатчынын ар кандай демилгелерин пост кылып чыгарып турушкан. Алар ал тургай Жапаровдун аракеттерин сындагандар менен кайым айтышып, сөгүшкөнгө чейин барышкан. Кийин бул аккаунттардын айрымдары өчүрүлгөн, бирок алардын ордуна учурдагы президентти коргогон башка аккаунттар ачылган. Эгер жалпылап айта турган болсок, дээрлик ар бир партиянын фейк чарбасы бар. Адатта алар шайлоо учурунда гана күчүрмөн иштешет. Ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата да айрым партиялардын фейктери даяр турат. Алсак фейк Зура Мырзабекованын аккаунту 7 октябрда ачылган. Профилин карасак, эч нерсе жок. Сапаты начар бир сүрөт жүктөлгөн. Ага карабастан фейк Ынтымак партиясынын постторун күчүрмөн бөлүшүп жүрөт.